Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен Чыныгүл Оконовна Кекеева. Сиздер менен бүгүн биз STEM предметтерди окутууда табигый илимий сабаттуулукту калыптандыруу ыкмалары жана жашыл көндүмдөр боюнча талкуулайбыз. Биз бул теманы баштаардан мурун сиздер менен азыркы билим берүү системасындагы өзгөрүүлөр жөнүндө бир-эки ооз сөз айта кетелик. Биз 12 жылдык билим берүүгө өтүү этабында турабыз. Ошол билим берүүдө негизги укуктук ченемдик документтерибиздин бири болгон бул мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик стандарты болуп саналат. Мына ошол жалпы билим берүүнүн мамлекеттик стандарты Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 131 токтом менен үстүбүздөгү жылдын, башкача айтканда 25 жылдын 14 мартында өзгөрүүлөрү менен бекитилген. Мында дагы бизге ошо мектепте билим берүүгө коюлган милдеттер, талаптар турат. Мамлекеттик стандартынын негизги максаты бул окуучулардын туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшүү үчүн зарыл болгон билимдерди жана практикалык көндүмдөрдү алууга, даярдыгы үчүн сапаттуу билим берүү жана баардык адамдар үчүн өмүр бою билим алуу мүмкүнчүлүгүн жайылтуу. Бул мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартында туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүдө зарыл болгон бир катар концепцияларды камтыйт. Билим берүүдөгү зарыл болгон көндүмдөрдүн негизгиси бул же алардын ачкычы бул жашыл көндүмдөр деп аталат. Бул жашыл көндүмдөргө качан ээ болот балдар? Жашыл көндүмдөр деген эмне? Жана ошол табигый илимий сабаттуулукту калыптандырууда кандай көндүмдөргө ээ болуш керек? Жана табигый илимий сабаттуулук деген эмне? Табигый илимий сабаттуулукту баалоого мамилелер, тапшырмалардын негизги өзгөчөлүктөрү жана табигый илимий сабаттуулукту калыптандыруудагы көндүмдөр. Эмесе бүгүн биз ошол биздин мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартында негизги талаптардын бири болгон бизге ошол табигый илимий предметтерди окутууда окуучулардын жашыл көндүмдөрүн өнүктүрүү. Жашыл көндүмдөр деген эмне? Жашыл көндүмдөр туруктуу өнүгүүдө жаратылыш ресурстарын үнөмдөөчү коомду өнүктүрүү жана табигый экосистеманы коргоо, экологиялык коопсуз жашоо ыкмаларын өздөштүрүү, экологиялык көйгөйлөрдү аныктоо, аларды чечүү жана алдын алуу үчүн зарыл болгон билим, баалуулуктар жана мамилелер деп айтабыз. Биз адегенде балдарды ушул жашыл көндүмдөргө ээ кылыш үчүн өтүлүп аткан сабактарда, изилдөө сабактарында биз илимий процесстин көндүмдөрүнө ээ кылышыбыз керек. Ал илимий процесстин көндүмдөрү кайсылар? Бул изилдөө сабактарында сөзсүз төмөнкү көндүмдөрдүн кайсы бир көндүмдөргө ээ болуп турат? Аларды биз санап өтсөк, биринчи байкоо, салыштыруу, классификациялоо, приборлорду жана жабдууларды колдонуу, баарлашуу, логикалык жыйынтыктар, гипотезаны түзүү, болжолдоо, талдоо, мүмкүнчүлүктөрдү генерациялоо жана баалоо деп бул илимий процесстин көндүмдөрүн биз ошол мектепте табигый илимий предметтерди окутуп атканда, изилдөө сабактарын уюштурууда ушул көндүмдөрдүн кайсысына ээ болуп атат? Мына ошону биз да эске алышыбыз керек. Ушул көндүмдөрдү өнүктүрүү менен окуучуларды жашыл көндүмдөргө ээ кылабыз. Жашыл көндүмдөргө мисалы практикалык жашыл көндүмдөргө мисал келтирсек, табигый экосистемаларды коргоо көндүмүнө ээ болуш керек балдар. Ал үчүн табигый илимий предметтерден алган билимдерин колдоно алыш керек. Анан ар кандай жергиликтүү өсүмдүктөрдүн түрлөрү менен жашылдандыруу көндүмүнө ээ болуш керек балдар. Ички жана сырткы жашылдандыруу көндүмдөрү болуш керек. Ошондой эле биздин мектепте билим берүүнүн алкагында табигый илимий предметтерди окутуп атканда балдар дагы өзгөчө кырдаалдарда биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек? Мына ошол көндүмүнө ээ болуш керек. Андан сырткары балдар энергияны үнөмдөө көндүмү, таштандыларды кайра иштетүү, кайра жаралуучу энергиянын булагын издеп табуу, долбоордук иштерин алдын ала долбоорлоп, мына ошондой изилдөө иш аракетин жүргүзүү көндүмүнө ээ болуш керек. Ошондой эле бул климаттык өзгөрүүгө каршы туруу көндүмдөрүн
өнүктүрүшүбүз керек. Анан суу булактарын, таза сууну кантип сакташ керек, таза суу булактарын. Мына ошол көндүмүнө да ээ болуш керек жана табиятта өзүн алып жүрүүдө жеке коопсуздук көндүмдөргө ээ кылышыбыз керек. Жана башка көптөгөн практикалык жашыл көндүмдөргө балдар мектепте окуган билимдерин колдонуп, ушул көндүмдөрдү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Биздин табигый илимий предметтерди окутууга коюлган талаптар абдан маанилүү. Ошонун негизгисин биз айта кетелик. Табигый илимий билим берүү тармагы изилдөө компетенттүүлүгүн түзүүгө, башкача айтканда биздин изилдөө табигый илимий компетенцияларыбыз кубулуштарды илимий түшүндүрүү, илимий суроолорду таануу жана коюу жана чечмелөө, илимий далилдерди пайдалануу жана баалоо деген сыяктуу изилдөө илимий компетенттүүлүгүн түзүүгө, жандуу жана жансыз жаратылыштын бирдиктүү жана көп түрдүү касиеттерин организмде, жаратылыш жамааттарда айлана чөйрөдө болуп жаткан мыйзам чөнөмдүүлүктөр жөнүндө көрүнүштөрдү түшүнүүгө, туруктуу өнүгүү принциптерин сактоого, ресурстарды үнөмдөөчү жүрүм-турумду ишке ашыруу, климаттын өзгөрүшүнө жана башка коркунучтарга байланыштуу тобокелдердикти азайтуу үчүн аракеттердин зарылдыгын билүүгө, жашыл экономиканы куруунун зарылдыгына, ошондой эле жаңы технологиялык чечимдерди иштеп чыгууга жана адамдардын берекелүү турмушун камсыз кылуу үчүн интеграциялык мамилени пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө багытталат. Ошону менен бирге жалпы мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартында дагы негизги биздин милдетибиздин бири бул мектептик билим берүүдө окуучуларды функционалдык сабаттуулукка ээ кылуу. Эми функционалдык сабаттуулук дегенибиз эмне? Функционалдык сабаттуулук бул алган билимдерин күнүмдүк маселелерди, күнүмдүк жашоосунда көйгөйлөрдү, ар кандай кырдаалдагы көйгөйлөрдү чечүүдө колдоно билүү жөндөмдүүлүгү бул функционалдык сабаттуулук деп аталат. Жөнөкөй тил менен айтканда, функционалдык сабаттуулук деген ошол ар тараптуу, ар түрдүү предметтерден алган билимдерин күнүмдүк жашоодо же кандайдыр бир кырдаалда көйгөйлөр жаралса, ошол алган билимдерин комплекстүү интегралдаштырып колдонуу жөндөмдүүлүгү бул функционалдык сабаттуулук деп аталат. Биз функционалдык сабаттуулуктун 3 негизги багытына ээ кылабыз мектептик билим берүүдө. Бул биринчиси окурмандык сабаттуулук, экинчи математикалык сабаттуулугу, үчүнчү табигый илимий сабаттуулук деп негизги 3 багытынын айланасында билим берүү ошого багытталып жүргүзүлөт. Мына ошол PISA эл аралык изилдөөлөрү дагы ушул функционалдык сабаттуулуктун негизги багыттары боюнча ар бир 3 жылда бир эл аралык илим изилдөө тестирлөө иш аракеттерин жүргүзүп келет. 2000 жылдан баштап биздин үстүбүздө жылга чейин ошол ар бир 3 жылда ушул негизги багыттардын бири басымдуулук кылат дагы, тапшырмалардын дагы 3төн 2 бөлүгү ошол багыттын басымдуулук кылган багытка байланыштуу түзүлөт. Эмесе бүгүн сиздер менен биз ушул 3 негизги багыттын бири болгон табигый илимий сабаттуулук боюнча биз бир аз мисалдардын негизинде талкуу кылалык. Деги эле табигый илимий сабаттуулук деген эмне? Табигый илимий сабаттуулук илимий методдордун жардамы менен изилденип, такталып, байкоолорго жана эксперименттерге негизделген тыянактарга алып келүүчү реалдуу кырдаалдардагы көйгөйлөрдү табигый илимий билимдерди колдонуу менен аныктоого болгон жөндөмдүүлүк. Жөнөкөй тил менен айтсак, бул ошол табигый илимий сабаттуулукка ээ болуш үчүн балдар илимий методдорду колдонуп, ошол изилденип жаткан нерсеге байкоолорду жүргүзүп, керек болсо эксперименттерди жасап жана алардын натыйжасында тыянактарга алып келүүчү ошол кырдаалдардагы көйгөйлөрдү табигый илимий билимдерин интегралдаштырып колдонуу менен аныктоого болгон жөндөмдүүлүгү бул
табигый илимий сабаттуулук деп айтабыз. Бул тыянактар курчап турган дүйнөнү, адам баласынын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында келип чыккан андагы өзгөрүүлөрдү түшүнүү жана тийиштүү чечимдерди кабыл алуудагы мамилелер болуп саналат. Эми бул табигый илимий сабаттуулуктун компетенциялары кайсылары? Биз табигый илимий предметтерди мурда билебиз. Ар бир предмет өз-өзүнчө окулуп, предметтик компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу милдети турса, эми биз мындан ары ошол табигый илимий предметтерибиз, башкача айтканда биология, химия, физика деген табигый предметтер интегралдашып, жуурулушуп бир предмет болуп аталат дагы. Балдар табигый илимий сабаттуулукка ээ болуш керек. Ошол илимий предметтерди окутуп атканда. Ал табигый илимий сабаттуулукка ээ болуш үчүн балдар кандай компетенцияларга ээ болуш керек? Табигый илимий сабаттуулуктун компетенциялары бул кубулуштарды илимий түшүндүрүү, илимий жактан түшүндүрүү. Биринчиси, экинчиси ошол илимий изилдөөлөрдүн негизги өзгөчөлүктөрүн түшүнүү үчүн балдар илимий маалыматтарды жана далилдерди сын көз караш менен кароо же чечмелөө. Үчүнчүсү бул маалыматтарды изилдөө жана тыянак чыгаруу үчүн илимий далилдерди колдонуу жана баалоо болуп эсептелинет. Мына ушул 3 компетенцияга негизделген билим жана тапшырмаларды биз талкуулап көрөлүк. Табигый илимий сабаттуулуктун компетенцияларына ээ болуш үчүн балдар кандай илимий процесстин көндүмдөрүнө ээ болуш керек? Эми табигый илимий сабаттуулуктун тапшырмасын биз мүнөздөй турган болсок, негизги өзгөчөлүгү тапшырмада баалана турган компетенциялар жана көндүмдөр, тапшырмада камтылган мазмундук билим же башкача айтканда табигый илимий билимдин түрү, ошол тапшырманын мазмунунда контекст жана тапшырманы билим берүүчү деңгээли. Биз ушул 4 параметрдин негизинде табигый илимий сабаттуулуктун тапшырмасын мүнөздөп баалоого мүмкүнчүлүк алабыз. Биринчи компетенциялар биз жогоруда айтып өткөндөй кубулуштарды илимий түшүндүрүү, илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн түшүнүү, маалыматтарды чечмелөө жана илимий далилдерди колдонуу жана баалоо. Ал эми мында мазмундук чөйрө же тармактар деп же билимдер десек, мазмундук билимдер булар физикалык системалар, жандуу системалар, жер жана аалам жөнүндө илимдер. Бул тапшырманын мазмунундагы кездешкен билимдер. Ал эми контекст, ошол тапшырманын контекст эмнеге байланыштуу, эмнеге негизделген болуш керек? Бул ден соолукка, жаратылыш ресурстарына, айлана чөйрөгө, коркунучтар жана тобокелдерге, илим жана технологиянын жетишкендик байланыштарына. Ошондой эле таанып билүүчүлүк деңгээли дагы деңгээли менен да өзгөчөлөнүп бааланат. Бул тапшырмалардын деңгээли төмөнкү, ортоңку, жогорку же башкача айтканда репродуктивдик, продуктивдик жана креативдик деңгээлдер боюнча дагы бааланат. Эми биз бул схемадан карасак, табигый илимий сабаттуулукту баалоо үчүн тапшырманын модели бул схемада көрүнүп турат. Албетте биз жогоруда айткандай ошол тапшырмадагы мазмундук билим же болбосо билимдин түрү, анан бул жердеги контекст эмнеге негизделген, реалдуу кырдаал көндүмдөрдү баалоо болуп, мына ушул табигый илимий сабаттуулуктун тапшырмасынын моделин ушинтип элестетсек болот. Табигый илимий сабаттуулуктун көндүмдөрүн калыптандыруу жана баалоо боюнча биз бир мисалдын алкагында карап кетелик. Мисалы, бул табигый илимий сабаттуулуктун көндүмдөрүн калыптандыруу жана баалоо үчүн PISA тапшырмаларынын бир мисалын талкуулап көрөлүк сиздер менен. Бул аарылардын өлүм синдрому деп аталат. Бул боюнча бул тапшырманы аткарууда, чечмелөөдө биз тексттерди окуп, ошол тексттерден чыккан суроолорго жооп беребиз. Дайыма PISA тапшырмалары биздин эсибизде кыска тексттер менен берилет жана көйгөйлүү тапшырмаларды балдарга аткартууга багытталат.
Арылардын өлүм синдрому деген тапшырманы биз карап өтө турган болсок, сиздер менен чечмелеп көрөлүк. Мындай текст берилиптир. Дүйнө жүзү боюнча арылар тукуму кооптуу көрүнүштүн коркунучунда. Бул ары колониясынын өлүм синдрому деп аталат да, арылардын уюктан чыгып кетишинен турат. Уюктан бөлүнгөн арылар өлүшөт жана ошентип ары колонияларынын өлүм синдрому буга чейин 10 миллиарддаган арылардын өлүмүнө себеп болгон. Окумуштуулар ары колонияларынын өлүмүнүн бир нече себептери бар деп эсептешет. Алар ошол себептерин божомолдошот. Кээ бирөө айтат, бул арылардын өлүм синдрому климаттын өзгөрүшүнө болушу мүмкүн дейт. Ал эми айрым окумуштуулар бул алардын азыгынан болушу дагы мүмкүн деп. Анан ушул текстти окугандан кийин биринчи тапшырма мындай болуп атат. Арылардын өлүм синдрому дегенде текстте. Арыларды өстүргөн жана изилдеген адамдар үчүн колониялык өлүм синдрому эмне экенин түшүнүү үчүн абдан маанилүү, бирок бул синдром арыларга эле таасир этиши мүмкүнбү деген суроо коюлуп атат. Анын таасирин канаттууларды изилдеген адамдар да байкашкан. Күн карама өсүмдүктөрдүн гүлдөрүн мисал келтирсек, мисалы күн карама өсүмдүгүнүн арылар жана канаттуулардын кээ бир түрлөрү үчүн азык булагы катары кызмат кылат. Арылар күн караманын ширеси менен, нектары менен азыктанат. Ал эми канаттуулар анын уруктары менен азыктанышат. Эми ушул текстти окугандан кийин бул байланышты эске алып, арылардын жок болушу канаттуулардын популяциясынын азайышына эмне үчүн алып келиши мүмкүн экендигин түшүндүрүңүз деген суроо коюлат дагы. Момундай болгон бош орунга окуучу өзүнүн ошол табигый илимий билимдерден алган билимин колдонуп, анан жоопту ушул бош орунга жазып түшүндүрүп бериш керек. Эми бул жерде жообу бул биринчи суроого жогорку байланышты эске алып, арылардын жок болушу канаттуулардын популяциясынын азайышына эмне үчүн алып келиши мүмкүн экенин түшүндүрүңүз деп атпайбы? Бул жерде окуучу өзүнүн биологиялык билимин колдонуп, гүлдөрдүн чаңдашуусу болбосо күн караманын урук чыгара албастыгын билдирген түшүндүрмөсүн берет. Эми бул тапшырманы, биринчи тапшырманы биз мүнөздөсөк, биздин негизги максатыбыз ошол табигый илимий сабаттуулуктун тапшырмаларын аткарууда окуучулардын көндүмдөрүн баалоо болуп атпайбы? Окуучулар кандай көндүмдөргө ээ болот? Ал үчүн биз бул тапшырманы биз жогоруда айткан 4 параметр боюнча мүнөздөп, ар бир мүнөздөмө үчүн бирден жоопту белгилейбиз. Ал кайсы 4? Биринчиси компетенция. Демек, ушул тапшырмада балдар кубулуштарды илимий түшүндүрүү компетенциясына ээ болобу, же табигый илимий бул илимий изилдөөлөрдү чечмелөө же сын көз караш менен кароо компетенциясына ээ болобу, же бул жерде илимий маалыматтарды чечмелеп, илимий далилдерди колдонуп баалоо компетенциясына ээ болобу. Мына ушул үчөөнүн бирөөсүн белгилейбиз. Албетте бул тапшырманы мүнөздөсөк, биринчи компетенцияга ээ болот мында балдар. Ошол тапшырманы аткарып жооп берип атып. Бул жерде мазмундук билим, жандуу системалар, албетте мазмуну биологияны дагы билим менен байланыштуу болуп атат. Жана контекст бул жерде айлана чөйрөгө негизделген. Ал эми таанып билүүчүлүк деңгээли бул ортоңку деңгээлдин тапшырмасы деп мүнөздөп, ошого карата баалоо жүргүзөбүз. Экинчи тапшырма окумуштуулар мында ары колониялардын өлүмүнүн бир нече себептери бар деп болжолдоп, аны аныкташ үчүн мүмкүн болгон себептердин бири бул арылар уюктун сыртына чыга албай калышына алып келген бул имидоклоприд деп аталган инсектицид болушу мүмкүн деп. Окумуштуулар бул имидоклоприддин, башкача айтканда, химиялык бирикме. Биз бул инсектицидди ошол биздин айыл чарбада деле колдонуп жүрөт дыйкандар. Мисалы, тоют өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатууда. Мына ошол имидоклоприддин таасири окумуштуулар арылардын өлүмүнө кандай таасир этет
мына ошону изилдеш үчүн эксперимент жүргүзүшөт. Алар арылардын өлүмүнө алып келбесин билүү үчүн эксперимент аркылуу изилдөө жүргүзүштү. Кээ бир уюктарда арылардын тамак ашына 3 жума бою инсектицид кошулат. Ошондой эле ар кандай бал челектерге инсектициддердин ар кандай концентрациялары кошулган. Алар 1 килограмм тамак үчүн ошол кошулуп аткан инсектициддин микрограмм менен өлчөнгөн. Башкача айтканда 1 килограмм тамакка микрограмм өлчөмүндөгү. Кээ бир уюктарга такыр эле инсектицид кошпой эле азыкты коюп эксперимент жүргүзүп байкашкан. Мында арылардын бири да инсектицидке кабылгандан кийин дароо эле өлгөн эмес. Бирок 14 жумадан кийин кээ бир уюктар бош калганын байкашкан окумуштуулар. Эми ушул текстти окугандан кийин бизге экинчи суроо коюп атат. Арынын өлүм синдрому боюнча төмөнкү сүйлөмдөрдү кошуп, илимпоздор жүргүзгөн экспериментти сүрөттөп бериңиз деп атат. Демек, бул ары колонияларынын өлүмү, Б имидоклоприддин тамак аштагы концентрациясы, С арылардагы имидоклоприддик иммунитетте деп атат. Ушул А, Б, Сны колдонуп дейт, ушулардын кайсы бирин окуучу окумуштуулар илимпоздор жүргүзгөн экспериментти сүрөттөөчү, мүнөздөчү сүйлөм түзүңүз деп атат. Көрдүңүздөрбү? Бул экинчи тапшырманын өзгөчөлүгүн байкап атасыздарбы? Биринчи тапшырмага жооп бериш үчүн эмне үчүн өсүмдүктөрдүн чаңдашуусу болбосо, бул арылар массалык түрдө өлгөндө өсүмдүктөр чаңдашпай калып, анан аларда урук пайда болбой калып, ошонун натыйжасында ошол уруктар менен азыктанган канаттуулардын популяциясынын азайышына алып келиши жөнүндө болсо тапшырма. Бул жерде илимий билимдерди колдонуп окуучу жооп берип кубулушту чечмелейт. Ал эми бул экинчи тапшырмада болсо байкап атасыздарбы? Бул жерде бир эле табигый илимий сабаттуулугун эле колдонуп жооп бербестен, бул жерде окурмандык сабаттуулук дагы. Мына бул текстти окуп, анан кайра окумуштуулар жүргүзгөн экспериментти мүнөздөчү сүйлөмдү түзүп бериңиз деп атат. Эми мынакей жообу экинчи суроого А менен Б мындай болчу: ары колонияларынын өлүмү, Бсы тамак аштагы имидоклоприддин концентрациясы деген сөз болчу. Мына ошону кошуп, окумуштуулар Бнын, башкача айтканда тамак аштагы имидоклоприд концентрациясынын Ага, ары колонияларынын өлүмүнө тийгизген таасирин изилдешкен деген сүйлөмдү түзүп атат. Чындыгында текст ушуга байланыштуу ушул сүйлөм болот. Бул жооп толугу менен кабыл алынат. Андан кийин үчүнчү суроо ушул эле арылардын өлүм синдромуна ошол эле текст бизге берилип атат. Төмөнкү корутундулардын кайсынысы графикте көрсөтүлгөн натыйжаларга дал келет деген суроону коюу менен бизге төмөндө графикти берет. Бул жерде алдын ала имидоклопридке көбүрөөк кабылган арылар адатта тезирээк өлүшөт дейт. Имидоклоприд таасирине дуушар болгон арылар 10 жумада ичинде өлүшөт дейт. Имидоклоприддин 1 килограммга 20 микрограммдан төмөн болсо кошулмасы, анда арыларга зыян келтирбейт деп атат. Дсы болсо, имидоклопридке дуушар болгон арылар 14 жумадан ашык жашашпайт деп бизге бул графикти берип атат. Үчүнчү тапшырманын графиги. Мынакей байкасаңыздар, могу көк сызык менен бул такыр азыгына имидоклоприд кошулбаган инсектицид, башкача айтканда. Ал эми кызыл сызыкка 1 килограмм азыкка 20 микрограмм кошулган. Ал эми жашыл сызыкта болсо 1 килограммга 400 микрограмм концентрациясы көбүрөөк кошулган бул азыкка. Бул жакта болсо бул X огун карасаңыздар, өлгөн арылардын пайыздык көрсөткүчү турат. Ал эми бул Y огунда болсо инсектицид таасир эткенден кийинки жумалардын саны, башкача айтканда ошол азык затына кошулган инсектициддин таасирин ушул графиктеги чиймелер менен окуучулар аныктап бериш керек. Кайсы жумада канча процент ары өлүмгө дуушар болуп атат жана массалык түрдө кайсы жумада баары өлүп жок болот, концентрациясы көбүрөөк кошулганда кандай болот,
азыраак кошулганда кандай өзгөрүү болду? Мына бул чиймелердин ушул 3 түстөгү чийме менен мүнөздөп окуучу түшүндүрүп бериш керек. Эми бул жерде биз 3 табигый илимий сабаттуулуктун компетенциясы менен бул тапшырманы мүнөздөп сиздер менен чечмелегенге аракет кылдык. Дагы жыйынтыктап коелук. Кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүү. Мисалы, буга биринчи арылардын өлүм синдрому биринчи тапшырмасы буга мисал болду. Бул жерде эмне үчүн ошол чаңдашуу болбосо өсүмдүк урук чыгара албайт дагы. Анын натыйжасында эмне үчүн канаттуулардын популяциясынын азайышына алып келет деген суроого окуучулар ошо табигый илимий предметтерден алган билимин колдонуп, башкача айтканда ошол биологиядагы азык чынжыры деген билимин колдонуп кубулушту чечмелеп берет. Экинчи болсо бул илимий изилдөө долбоорун иштеп чыгуу, баалоо жана илимий маалыматтар менен далилдерди сын көз менен чечмелөөгө, бул окумуштуулардын ошол арылардын өлүм синдромунун себептерин аныкташ үчүн бирден бир себеп болгон азыгына кошулган имидоклопреддин таасириндеги өзгөрүүлөр кандай болду? Ошондогу негизги өзгөчөлүктү, илимий изилдөөдөгү негизги өзгөчөлүктү таап, бала ошону долбоорлоп, анан бул илимий маалыматтар менен далилдерди сын көз менен чечмелөө компетенциясына ээ болуш керек. Үчүнчү бул корутундуларды пайдаланып, жогорку анан төмөнкү графикти чечмелеп бериңиз деп үчүнчү тапшырманы коюп атат. Ар кандай концентрациядагы колдонгондон кийин арылар кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду. Мына ошол бул изилдөө, баалоо жана чечим кабыл алуу менен иш аракет үчүн илимий маалыматтарды колдонуп, баалоого болгон жөндөмдүүлүгүн аныктайбыз. Ушинтип биз сиздер менен бул ПИЗАнын 3 түрдөгү тапшырмасы менен балдардын табигый илимий сабаттуулуктун компетенцияларына кантип ээ болуп атат, мына ошолор боюнча биз мисалдын негизинде сиздер менен бүгүн сөз кылдык. Балдар табигый илимий сабаттуулуктун компетенцияларына ээ болуш үчүн илимий процесстин көндүмдөрүн өнүктүрүш керек. Бул ар бир сабакта болот. Ошол изилдөө сабактарында көбүнчө байкоо көндүмүнө ээ болушат балдар. Ошол изилдөө сабактарында дагы салыштыруу, классификациялоо, ошол куралдарды кантип колдонуш керек, приборлорду, мына ошол көндүмдөрүнө ээ болушат. Андан сырткары бул илимий ошол изилдөө сабактарында баарлашуу жана логикалык жыйынтыктарды чыгаруу көндүмдөрү, гипотезаны түзүү, болжолдоо, талдоо, анализ, синтез жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болушат. Жана алар ошол мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, башкача айтканда мүмкүнчүлүктөрдү генерациялоо жана баалоо көндүмдөрү өнүгүп, натыйжада окуучулар ошол ар бир сабакта ушул көндүмдөрүн өнүктүрүү менен табигый илимий сабаттуулуктун компетенцияларына ээ болот деп айтсак болот. Мындан ары биз бул билимдерди комплекстүү түрдө бирдиктүү кылып колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып үчүн балдарды мына ушундай табигый илимий сабаттуулуктун компетенцияларына ээ кылуучу тапшырмаларды иштетүү менен биз алардын табигый илимий сабаттуулуктун компетенцияларын өнүктүрө алабыз. Эмесе биз бүгүн сиздер менен бул биздин ошол табигый илимий предметтерди окутууда кантип систем сабактарды уюштуруш керек. Биз ошол табигый илимий сабаттуулугун калыптандыруу жана окуучулардын көндүмдөрүн баалоо боюнча тапшырмаларды талдоо жөндөмүн да өнүктүрүшүбүз керек. Ошондо илимий сабаттуулукту баалоо боюнча тапшырманы сабактын темасы менен дал келтирүүгө үйрөтөбүз. Табигый илимий сабаттуулукту калыптандыруу боюнча ачык тапшырмалардын менен иштетип пайдалана алуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүшүбүз керек.
Бүгүнкү биздин сабагыбыз ушу менен соңуна жетти. Сиздер менен талкуу жүргүзгөнгө абдан кубанычтабыз. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.